башка тармактан бизнеске киргендерге, чыгармачыл адамдардан, бөлөк жактардан эмнени эске алыш керек экен сиздин башыңыздан өткөн катары? Анализ жасаш керек сөзсүз түрдө алдын ала. Тегерек четте, мисалы, көйнөк сатканда мен эң чоң банкрот болгоным ушу көйнөк саткан мен болгон да. Ой, аябай арзан келди мага. Момчадан кошуп эле сатсам, баары талап кетет да, болупчу. Мен 7000 көйнөк алып отурмун да. 7000 көйнөк Ош базарда жок экен. Ошону анализ жасаган эмесмин да. Келе сатсам эле кетет деп ойлогом да. Башка магазиндерге барып карап, кандай болуп атат, булардын баасы мындай экен, тигиндей экен деп вообще анализ жасабай туруп эле ушу 7000 алып алып туруп эле баарын. Где-то бир 45 000 долларга күйгөм ошондо. Алган машинемди времянка үйүм бар эле, жерим бар эле, ошону берип, Кудайга шүгүр, ата-энемдин үйүнө киришип кеткен жокмун да. Ошо ата-энемдин үйү алып берип, жакшы баары ооматым келип, баягы үй алып, өзүм азыр могу жерге үй салам деп пландаштырып, жакшы машина алып жүргөн учурум болчу да. Анан Кудай берсе, бат эле алып кеткен да. Мен ошо кичине кутургам ошол убакта. Нафсым күчөп, башка бир нерселерди ойлонуп, уже чоң сүйлөп калган учурум болсо керек. Тарс деп акырын алып койду да. Анан ошого шүгүр болуп. Андан кийин карантин болуп кетти. Карантинде такыр сындым. Өзгөрдүм, ошо карантинде өзгөрдүм аябай. Ой жүгүртүм өзгөрдү дагы, анан акырындан мындай акырын адамдар менен иштей баштадым.